Саламатсыздарбы, урматтуу музей көрүүчүлөрү. Бүгүн музей комплексибиздин тарых бөлүмүнөн баштайбыз. Биздин тарых бөлүмүбүз таш доорунан башталат. Адамзаттын өнүгүүсүндөгү эң узакка созулган доор бул таш доору деп эсептелинет. Таш доору дагы өзүнчө бөлүнөт: палеолит, мезолит, неолит болуп. Негизинен биздин Кыргызстандын түштүк аймагында палеолит доорунан баштап эстеликтер табыла баштаган. Бул картада Кыргызстандын жалпы эле аймагындагы таш дооруна тиешелүү тарыхый эстеликтер, турак жайлар, көрсөндөрдүн карталарын көрүп турасыздар. Байкаганыңыздардай, аябай эстеликтерге бай, себеби Кыргызстандын аймагы жаратылышы, кен байлыктары адамзаттын жашоосуна өтө ыңгайлуу. Ошондуктан биздин аймактарды орто эсеп менен 800 миң миллион жыл мурда эле адам баласы байырлап, өзүнүн тирилигин улантып келе жатышат. Таш доорунун айтылышынын себеби атайын таштын породаларын ата бабаларыбыз изилдеп чыгып, аларды атайын курал өздөрүнүн ыңгайлуу формага келтиришип, бул аңгулоого чыкканда, өзүн жапайы жаныбарлардан коргонууда жана ошол мезгилдеги табияттагы жапайы дан эгиндерин, жапайы жер жемиштерди иштетүүдө, аларды тамак кылууда колдонушкан. Ошон үчүн бул доорду таш доору деп айтылат. Бул жерде ушул таш куралдарынын негизги көрүнүштөрүн, формаларын көрүп турасыздар. Бул Кыргызстандын аймагынан табылган таш куралдары. Орто Азияда бирден бир байыркы таш дооруна тиешелүү турак жайлардын бири болуп, бул Сел үңкүрү деп эсептелинет. Баткен областы Айдаркенде жайгашкан. Сел үңкүрүнүн бул жерде сиздер макетин көрүп турасыздар. Бул үңкүрдөн 1400-гө жакын таш куралдары, адамдын сөөктөрү табылган. Бүгүнкү күнгө чейин окумуштуулар бул жерде изилдеп, жана ушул үңкүр боюнча бай маалыматтарды беришүүдө. Бул таш доорунда адамзат өнүгө электе турак жай салуу эмес, табигый ушундай үңкүрлөрдө, үйлөрдө жашашкан. Себеби үңкүрдүн ичинде абанын температурасы кышы жайын бирдей температура болуп турган. Буга далил Сулайман тоонундагы, билесиздер, үстүндө 2 кабаттуу үңкүр музейи бар. Ал жерде жылына орточо температура 17-18 градустан ашпайт. Бул жерде Сел үңкүрүнөн табылган ошол таш доорундагы таш куралдарынын кээ бир оригинал экспонаттарды көрүп турасыздар. Бул таш куралдардан тери иштетүүдө, аңгулоого чыгууда, табигаттагы жапайы эгиндерди кайра иштетүүдө колдонулган куралдарды силер көрүп турасыздар. Булар аябай курч болгон, жана бул ар бир таштан эле болгон эмес, атайын таштын породаларынан ата бабаларыбыз ошо иштетип, өздөрүнө курал жасашкан. Бул жерде дагы ошо Баткен областынан табылган таш куралдарын сүрөткө түшүрүлгөн формаларын көрүп турасыздар. Баткендеги Капчыгай үңкүрүнүн жанындагы таш куралдар жасоочу устакананын көрүнүшү. Адам баласы негизинен биз бири-бирибиз менен тил аркылуу мамиле кылабыз. Тил өнүгө электе негизинен ата бабаларыбыз колдун жесттери менен бири-бири менен мамилени жасашкан. Таш доорунда ата бабаларыбыздан калган эң бай маалыматтар болуп, таш бетиндеги жазуулар эсептелинет. Бул эстеликтерден негизинен ошол мезгилдеги ата бабаларыбыздын жашоо образы, философиясы, жашоо турмуштары чагыртылган. Бул жерден бизге байкалып тургандай, жапайы жаныбарларга аңгулоочулук учурлары, жаап атып турган, ат минип турган адамдын сүрөкөттөрү, жана ушул жердеги ар түрдүү өздөрүнүн мезгилинде ыйык туткан символдор, күндүн, дарактын сүрөкөттөрүн биз көрсөк болот. Ушун менен экспозициялык залыбыздагы таш дооруна тиешелүү бөлүктү аяктадык. Коло доору боюнча экскурсиябызды улантабыз. Кыргызстандын түштүк аймагы негизинен дыйканчылыкка, сууларга мол болгондуктан чуз маданияты өнүккөн. Негизинен бул доордо 2 маданият өнүгүп, Андронов жана чуз маданияты деп эсептелинет. Кыргызстандын түндүк аймагында негизинен Андрон маданияты болсо, биздин аймакта чуз маданияты деп эсептелинет. Бул таш бетиндеги археологиялык табылгаларыбыз, петролифтер
ушул жерден дагы жер иштеткен, аңгулоого чыккан ата бабаларыбыздын таш бетине түшүрүлгөн персонаждарды биз көрсөк болот. Андорра маданиятында негизинен көчмөн калк жашап, алар көчүп коруп жашагандыктан алардын көрсөндөрүн тегерегин таштар менен ороп коюшкан. Себеби бул жерде сөөк жатат деп элдер айланып өтүш үчүн ушундай таштарды ороп белгилерди коюп коюшкан. Коло доорунда ата бабаларыбыз топурактын атайын түрү чопону иштешти билген. Бул чопону атайын ылайынан бышырып, пештерде миңдеген градустарда ысытып, ушундай формага келтирилген. Бул чопо буюмдары негизинен 3 түргө бөлүнөт. Күнүмдүк тиричиликте, чарбада жана ашкана буюмдары деп 3 түргө бөлүнөт. Жана сыйынууда дагы иштетишкен. Бул жерде чарбалык маанеде иштетилген карапа буюмдарды көрүп турасыздар. Буларда дан эгиндерин, сүт, сууларды сакташкан. Таш куралдары дагы эле пайдалана берген. Бул жерде дан майдалоочу таштарды көрүп турабыз. Жана боекторду дагы ушул таштар менен майдалашкан. Коло дооруна тиешелүү Орто Азиядагы десек да болот, эң баалуу эстелик Сулайман тоонун түштүк бооруна жайгашкан Ош тургун жайы. Ош тургун жайынан табылган таштан жасалган нан бышыруучу таш, дан майдалоочу таш жана бул жердеги ар түрдүү дыйканчылыкта иштетилген куралдарды көрүп турасыздар. Бул жердеги эң баалуу маалыматтардын бири биздин музейдин кызматкери Дружина тарабынан табылып, 1978-82 жылдары Санкт-Петербургтан келген археологиялык бригада изилдеген. Анын башында Юлий Александрович Заднепровский турган. Фергана өрөөнүндө бүгүнкү күндө Ош шаары эң байыркы шаар деп эсептелинет. Себеби анын далили Сулайман тоонун түштүк бооруна табылган Чус маданиятына таандык эстелик эсептелинет. Ушул жерден табылган көмүрдүн күйгөн калдыгын углеводороддук анализ жүргүзгөндө 3000 жашты берген. Жана биз буну 2000 жылы дүйнө эли менен биргеликте ЮНЕСКОнун колдоосунда белгилегенбиз. Ош тургун жайынан тектир жайгашкан, биринин үстүнө бири коюлган терраса түрүндө курулган 14 тургун жай табылып, алардын жарым жертөлө үстү ылайдан шыбалган, камыш кошулуп шыбалган үйлөр табылган. Бул үйлөрдүн ордуларынын археологиялык казуу учурундагы сүрөттөрүн көрүп турасыздар. Бул жерден көптөгөн карапа буюмдары, карапа буюмдардын түшүрүлгөн боектору, таш куралдары жана ошол жерден жер төрөлөрүндө дан сакталуучу ороолор табылган. Бул дагы өтө баалуу ушул Чус маданиятына тиешелүү эң чоң эстеликтердин бири деп айтсак болот. Дагы бир чоң кызыктыруучу экспонатыбыз ошол Ош тургун жайынан табылган чоң карападан жасалган казан. Демек бул үй бүлөдө чоң үй бүлө жашаган деген дагы маалыматты биз айтсак болот. Дагы бир кызыктуу жери бул Сулайман тоонун эмне үчүн Сулайман тоонун үстүнө түштүк тарабына салынган деп. Бул жер жирестердин дагы үйү болушу мүмкүн. Бул жерге Сулайман тоо билебиз, илгертеден баштап элдер бул жерде зыярат кылып, сыйынып келишкен жер болгон. Ошол келген зыяратчыларды тейлөөчү атайын мындай айтканда уламалар жашаган, олуялар жашаган үйлөр дагы болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Ушун менен биздин ушу Сулайман тоо музей комплексинин экспозиция бөлүмүндөгү коло дооруна таандык бөлүмдү аяктадык. Саламатта калыңыздар.